Азыр эми заман чоң жылкыныкы болуп кетпедиби? Чоң жылкыларды биздин атактуу аттар менен аргындаштырып, аралаштырып, мыкты бир кулундарды алабыз деп, мына ушу кали ушундай жакшы бээлерди кармайт. Ушул бээлеринен бүгүн сатууга чыгат экен. Муну жанагы интернетте хит болгон бей. Аябай чук кулунду жакшы берет деп бир талаада видеосу да тараган. Кызыл сеңир Шамил ажынын коросу. Бүгүн эки чоң бээ, бир байтал чыгат. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге мен ушул бээлерди көрсөтүп, маалыматын толуктуу алып берейин. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүп, каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Жана атты бейти уйт деп биздин кыргыз элибизде баары аттын энесин баалайт эмеспи? Мына ушундай заман азыр чоңдугу болуп атканда чоң жылкыларды аралаштырып, аргындаштырып кармайбыз деп, ээси келсе бээсин бер деп, кали бээлерди ээсине берейин дейт. Мына бул жерде мына ушул жигит Кали келе атат. Кали, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы турасыңбы? Бээлерди багып атасыңбы? Жакшы. Бир келгенде булар сарайдын ичинде эле чыгыптыр да сыртка? Ооба. Сата туран болуп калдык. Кайсынан тааныштырып баштайбыз? Өтө бир мыкты айгырлардан токтоттум, энчи кылам, зор кулун алам деп экөөбүз бир кышта сүйлөштүк эле. Ооба. Сапашаканын комиссар деген атына койгонбуз. Экөөнү теңби? Ооба, экөөнү тең комиссарга. Бул эл экөөнү комиссардан бооз. Жакшы экен, ушул мына квадрат бең Кали. Каяктан келген түбү, анан канчаны тууган? Бул Бусакадан Бекшажы деген алган. Ошо Бекшажыдан мен алганмын. Ошо. Өзү пародасы кандай экен? Шунун пародаларын сурап тактаппын, кызыгып барып алдым да. Бирок жанагы кулуну канчага сатылды эле, бир видеосу чыккан го? Өзгөнгө бир дос балдарга сатылып тур 500 миңге. Кулуна ушуну? Бирок кулунду аябай зор берет экен, бирок көргөм. Ошондо бул канчанчы кулун азыр ичиндеги комиссар? 4-чү деп атат го. 4-чүсү, жакшы экен. Бенин өзү кандай? Мүнөзү, жеп ичкени, ден соолугу? Жеп ичкендери жакшы, сонун. Жакшы экен. Эми клиенттер чыгып элатат, бир элге да салып, элдин да үнүн сөзүн угуп коелу деп. Эл тараза, эл сынча, эл баласына? Жакшы экен. Басы канча ушул бең? Буну 10 деп атат. Жакшы экен. Ичи комиссар эрте боз. Кулунду жакшы берген бе экен, азыр мен жакындан да тартам. Ага чейин мына ушул Нарбаш атка окшогон акбоз чоң бээнин маалыматын бере берели. Булар адамдан качпайт окшойт, Жок, булар көнүп калган. Өзү келип туруп берди го, мен реклама кылгыла деп. Маалыматын бере берели. Буну өзгөндөн алганмын. Бул дагы бою 1.70. Жакшы. Бул да комиссардан качкан. Жакшы, азыркы эле аттан. Бул комиссар, кайсы комиссар десе ошо Жолдубай акабыздын комиссары. Жолдубай ака Сапашакага саткан досуна. Комиссардын да эң чоңуна, мойну баш узун. Ошо койгонмун. Өзүм кулун алып, эме кылам дедим эле, кичине элге да салып коелучу. Жакшы экен. Малды эми керектетем деп мал кыласың да, кыргыз баласы. Жакшы экен. Бул канчаны тууган бе? Бул дагы 4-чү. Жакшы экен. Буларды эми сен саган эмессиң да, кулун эле эметкенсиң. Экөөнү саган эмесмин. Жакшы экен. Бирок мындай жоошпу? Жоош. Өтө жоош. Башы өзгөчө экен. Бир үзүм эт жок. Айгыр аттын башында го бул. Жанагы Асылбайдагы Нарбаш атка эле окшоттума, Кызылжарда палбанын аты бар эле, кийин Асылбайларга кетти. Бою да чоң экен. Комиссардын чоңунан токтоптур. Эркек тууп берсе Алладан болуп, азыр көрүп атасыңар. Чоң аттын заманы болуп калды. Плюс жанагындай өзүбүздүн атактуу линиядан токтогон экен да. Жакшы экен. Кали, палба мунун баасын канча дейбиз? Бунун баасын $9.000 деп. Мен жакындан тартайын. Анан дагы маалыматын айтайын. Мойну кара. Жакындан да тартып берейин. Туяктарын, кулак башын. Бирок баштары аттын башында эле экен, кабагы. Туяктары.
başı. Жош екен, тұнышты қарачы. Шындап биік екен. Ол жағын бұралшы. Соры. Шында аттайлы бар екен. Арқа жағы ділі биік екен қара. Шыға тұрғанымыз мына атақты аттың қызы. Сүлік қараның қызы деп атасың қали? Ооба. Жақсы екен. Мұның жашы қандай болып қалды? 2 жашар. 2 жашар. Ошол жана өзүңдөн кеткен Эркин ака чапкан сүлік қараның прямой қызы? Прямой қызы. Бұл чоң екен? Бұл чоң. Бұл чоң. Бұл өзүмнүн кол бала. Кулундарыңа? Эми кошуна урук дос-жарлар сурап атат, бербейтам. Муну да бир элге салып коелучу деп. Жакшы экен. Бул боз эмес азыр, Боз эмес, буну койгон эмесмин. Жөн эле өзү курсак баштуу экен да? Курсак баштуу, жоон да. Жазга бышты чыкмабы? Жазга бышты. Быйыл качат экен да Кудай кааласа. Зор аттан токтотсоңор мынакей. Атасы караганды таза. Атасы чуркай берип улакты чарчаткан аттамы? Кече деле берке Кашкатты саттым го сүлүк каранын баласы. Ошондон кийинкиси да бул кыз. Дал ушул жерден тартуушунун акесин саттык эле. Мунун ден соолук буту колу мүнөзү зорбу? Баары жакшы, Аллага шүгүр. Кали ушунун бою канча чыгып калат? 1.60га барат го дейт. Чоң экен бирок. Туяктары да аттын туягында экен. Унун баасын канча дейсиз? 200 миң. 200 миң. Жакшы экен. Мен анда бир четинен жакындан тартайын бейлерди. Анан да кайра маалыматын берели. Мунун карачы. Акулада эле турат го. Алып туруп акуладан токтотсо барбы? Наркы зоо менен ат немеси өтө сонун көрүнүп калды го. Наракта зоо шаңшайып. Биякта бээ аркайып. Карачы. Ушунда кыргыз сылгыларын чоңдору зор да азыр. Карачы. Кулак башы. Туяктары. Алты жагынан да тартайын. Çöptü kengiri öğretkesine kale. Vallahi. Tuyaklar. Beli soru. Töşü. Art jağı. Bul sülük kara. Taza kırgız. Kırgızdın çoğun ken bu.